Арбаңыздар, кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу радио каармандар. Башталган иш жумалыгы жалпыңыздарга ийгиликтүү болсун деген тилекте биз кайрадан чай үстүндө берүүсүн баштадык. Студияда атыжүнүм Элиза Учкор кызы. Бүгүнкү биздин маегибиз өзгөчө болмокчу. Анткени деген алдыда сентябрдын келиши менен жаңы окуу жылы, мектеп, биздин кичинекей мотурайган бөбөктөр, абитуриенттер, студенттер, айтор бардыгы ушул билим уясына тартылат эмеспи? Ал эми билим уясындагы негизги күч бул биздин мугалимдерде. Ошондуктан айтылат, мугалим бул шам сыяктуу дейт. Сырттагыларга айланасына жарыкты чачып, өзү болсо күйүп барат дейт. Өзүн болсо жалмап барат экен. Ошондуктан мына ушундай улуу кесиптин ээлери менен бүгүн студиябызда маектешели деп турабыз. Студияда атыжөнүм Элиза Учкор кызы, менин маектешим Ош шаарындагы Олимп мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими, көптөгөн мугалимдердин арасында өткөрүлгөн сынактардын жеңүүчүсү жана бүгүнкү күндүн термини менен айтканда тренер, коуч десек дагы болот, насаатчы, ментор Нургүл Тайыр кызы бүгүн биздин студиябызда мейманда. Саламатсызбы, Нургүл? Саламатчылык. Кутмандуу күнүңүз менен кандай келдиңиз? Абдан сонун. Бүгүнкү эфир жалпы мугалимдерге, жалпы кесиптештериме, агартуу тармагында эмгектенип жаткан жалпы биздин сүйүктүү ага эжекелерибизге арналат деген ойдомун. Эң сонун. Андыктан оболу мен эч ким куттуктай элек деле куттуктап коеюнчу келе жаткан байрамыңыздар менен. Жакшы. Ардактуу радио каарман, ЛФМ радиосу Instagram баракчасына түз эфирге кошулдук. Сиздердин дагы суроолоруңуздар болсо, албетте калтырыңыздар, ал жактан бизди күзөтүп көрүп барыңыздар. Түз эфирдин байланыш номери 0776 07 65 06. Ал эми WhatsApp номерибиз болсо 0704 07 65 06. Айтор бизди FM 102.5 102.9 107.7 89.6 жыштыктарынан тыңдаңыздар. Эми чу дегенде эле программанын аталышы чай үстүндө болгону менен бүгүн кофе үстүндө баарлашат экенбиз. Бүгүн Нургүл айымдын табити кофени тарттырат дегендей. Жакшы. Биздин программага урматтуу замандаш сиздердин суроолорду кабыл алабыз. Эми Нургүл, негизи эле алдыда 1 сааттык маек сунушталып алдында турат. Мен ойлойм абдан кызыктуу жана ары пайдалуу болот деген ойдомун. Деген менен чу дегенде мен сизге нетворкинг, тактап айтканда таанышуу мүнөтүн сунуштагым келет. 1 мүнөт убакыт беремин. 1 мүнөт ичинде сиз өзүңүздү болушунча мактап, жактап, эч кимге айтпаган коддор менен деле өзүңүз жөнүндө маалымат берип өтсөңүз болот. Айтор, даяр болсоңуз убакыт кетти. Рахмат. Менин атым Нургүл, фамилиям Тайыр кызы. 7 жылдан ашуун убакыттан бери кыргыз тили адабияты мугалими болуп эмгектенем. Мектепте 7 жыл практик мугалим болуп иштедим. Бул аралыкта 6 китептин түзүүчүсү боло алдым. Эң сонун. Андан сырткары ошол жалпы Кыргызстан боюнча коңшулаш мамлекеттердеги филологдор менен байланышып, жакында өзүм дагы Өзбекстандан Орлео окуу борборунан окуп келдим. Андан ошол алган билимимди жалпы кыргызстандыктарга, келечек муундарына, ушул Кыргызстаныбыздын келечегине жумшоого
аракет кылып жатам. Андан сырткары Шекспир айткандай жаштын дагы жаштай тажрыйбасы бар дегенде ошол жалпы жаштарга үлгү бололу деп, жаштардын дагы колунан келет деп, ошол жаштарга үлгү болуу максатында дагы бардык күчүбүздү балдар үчүн жумшап келе жатабыз. Убакыт аяктап калды, абдан жакшы. Сиз өзүңүздүн мугалимдик портретиңизди сүрөттөп бердиңиз. Жеке жашоодочу кайсыл жактын кызы болосуз, канча жаштасыз, үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңизчи. Бул деле кызык болуш керек албетте биздин угармандар үчүн, келиңиз. Кыргызда кыздын жашын сурабайт дейт. 18 жаштамын ардайым дейсизби? 18 жаштамын. Өзүм Жалал Абад облусунун Чаткал районунун Айгыржал айылында төрөлгөм. Мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөм. Анын таасири болсо керек. Бүгүнкү иш аракетим ошол мезгилдеги балалык кезимдеги ошол атамдын мугалим болуп, анан үйдөгү китептердин көп болгондугунун таасири болсо керек деп ойлойм. Атаңыз кайсыл предметтен сабак берет? Кыргыз тили адабияты. Кыргыз тили адабияты. Ата жолун жолдогон кыз турбайсызбы? Акка нарыктан сабак деп. Негизи мугалимдин үй бүлөсүндө өсүү деле бир чети чоң жоопкерчилик, урматтуу замандаш. Аны жоон териси менен сезип келе жатабыз. Бир учурда рамкада болуп калсаң, бир учурда болсо ар дайым жанагы эмне деп коет? Отличница синдрома деген бар го, мындай, тырнакчанын ичин айтып коеюнчу эми. Ошондой өсүп каласың да чындыгында. Нургүлдүн бизге берген баяндамасы мына ушундай болду. Баракелде, азаматсыз. Эң сонун. Эми чу дегенде эле мына жакшы экениңизге карабастан бүгүнкү күндө көптөгөн мугалимдерди атайын бир педагогдук жаатта, билим берүү багытында окутуу методикаларынын жаңылануусу боюнча усулдар жөнүндө окутуп келе жатасыз. Анан китептердин түзүүчүсүмүн деп калдыңыз. Деги эле ушул сиздин кесипти тандооңузга ата акеңизден сырткары өзүңүздүн жүрөгүңүздүн каалоосу болдубу? Кантип келип калдыңыз бул кесипке? Мен бул кесипке үйдөн качып келип, Ошко келип окугам. Качып келип окудуңуз. Атам өзү кыргыз тилчи болсо дагы эмнегедир мындай кыргыз тил жаатына тапшырбай эле кой. Ал жаатта ден соолугуңан көп ажырайсың, дептер текшерген деген бул оңой иш эмес деп көп айтчу да. Мен ага болбой эле эмнегедир ошол үйдөгү баягы Жан-Жак Руссонун мындай сөзү бар го. Баланы тарбиялабай эле кой, өзүң тарбиялуу боло бер, бала сени көрүп тарбиялана берет депчи. Атамдын ушул мугалимдик кесиби, чөйрөдөгү аброю, балким мен ушул чөйрөгө тартып келди окшойт. Анын качып келип кайсыл окуу жайга тапшырып калдыңыз? Качып келип Ош гуманитардык педагогикалык институту. Мага жагып атат ошол сөз. Азыркы Ош мамлекеттик педагогикалык университетине тапшырдым. Ал мезгилде экс министр Канибек Исаков ректор болчу. Анан ошол агайга апелляцияга арыз жазып, анан Канибек Исаков деген ысымга фонетикалык талдоо, мен ОГУПИнин студенти болгум келет дегенге синтаксистик талдоо жүргүзүп, анан окууга өтүп кеткем. Мына сиз ошондо эле кыйын турбайсыз беле? Апелляциялык арыз жазып отуруп, мынакей чыныгы жанагы педагогдук кадамдар ошентип башталган деңизчи, кесипке карата. Жакшы. Бүгүнкү күндө эми Ош шаарындагы мектепте мугалим болуп иштеп атасыз. 7 жылдан ашуун убакыт болуп калыптыр, Кудай буйруса. Абдан жакшы. Эми ушул темага киришели. Бүгүнкү күндө мугалим ким? Бүгүнкү күндө мурда мугалим десе эле колунда чоң папкасы бар, же болбосо андан сырткары да колунда толтура китеби бар элестетчү да. Бүгүнкү күндө мугалим балким спортивный кийинген. Жөн эле да. Бүгүн мугалим колунда бир ноутбугу бар, анан материалдарынын баардыгы облака деп коебузго, облакада сакталуу, башкача айтканда сыналгы сыяктуу болуш керек. Сыналгыны кайсыл жака бурсаң, балким бир жака бурсаң мультфильм, кино көрсөткөндөй эле бүгүн мугалим кайсыл тармактан сурабасын билимдүү болууга тийиш. Анткени биз азыр жөн эле муунду тарбиялабай жатабыз. Биз Z поколениясын тарбиялап жатабыз. Булар деген бир түрдүүлүктөн тажаган, бир заматта 4 нерсени бирдей көрө алган, жөн эле жазуун эмес, жазуулардын дагы күйүп жанып турганын каалаган, ушундай бир муунду тарбиялап жатабыз. Бул учурда биз ар тараптуу билимге ээ, тил билген, ошону менен мурда жөн эле педагогикалык билими, кесиптик билими болсо жетиштүү болчу да. Азыр медиа сабаттуу, санариптүү билимдүү мугалимдер, технологияны өздөштүргөн,
Анан дагы албетте эң негизгиси баланын окуучунун тилин таба билген, коммуникация менен байланыштуу. Абдан жакшы. Мына урматтуу радио каарман, бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы Нургүл Тайыр кызы бүгүнкү күндөгү мугалимдин портретин бизге сүрөттөп берип отурат. Албетте эми толугу менен кошулабыз. Жанагы 50 жылда жер жаңы, эл жаңы деп коет, анан сыңар эле бүгүнкү күндө эми Z Moon деп калдык. Ошол темага алдыңкы мүнөттө кайрылгым келет. Бирок ага чейин кантсе дагы биздин жүрөгүбүздөн уялап калган жанагы калыптанып калган сонун эжеке агайларыбызды эстейбиз да. Ошол мезгилге Кутман Султановдон мугалимдерге ода деген чыгарманы чогуу тыңдап келели, анан жолугушабыз. Кофеден ишиңиз? Ширинге жокпузбу же? Сиде иштедим 5 жыл. Ал жакта только кофе, только чай. Эмнедеби? Мына кыздар лицейиндеби? Зайнабидиновада. Кыргыз тилиненби? Анан кийин башка мектепке которулдуңарбы? Экөө система эки башкабы? Такыр эле эки башкабы? Ооба, бул бир аз европейский система. Бирок адам көнөт экен. Дарак бир жерден көгөрөт дейт, ал жабабаган үчүн көгөрөт, адам жылып турса кайта жакшы экен. Мен да ошону ойлойм да, тескерисинче адам жылып туруш керек го дейм. Мисалы 5 жыл бир жерде иштөө норма да. Ошондой экен. Сөздөр бар, менин кыйымын философумда идеясы 5 жылда түгөйт депчи. Ошондой болуп калат экен, негизи ошондой экен. Бул жакка келип да жакшы тажрыйба алып атабыз. Кайсыл жерде алып мектеби? Фрунзенский. Ылдыда, Бир алтын чыкты биздин мектептен. Ооба, эмнеде? Алтын сертификат, ооба. Бир эле ошондон чыкты окшойт, Жок, Ломоносовдон чыкты, Разаковдон чыкты. 3 мектептен чыктыбы? Вакыт. Ошо бүгүнкү мугалимдерди жүргөнүбүз жөнүндө сурасаңыз анан. Ошо токтолобуз. Үй бүлөлүүсүңөр, Ооба, бааңбаш. 4 балаңар бар. Аябай жакшы го. Баардык тараптан жетишип. Мектепте окуп калыштыбы? Ооба, чоңдорум 3-класс, эгиз чоңдорум. Эгизби? Уул кыз. Бир уул кыз. Эгиздерби? Ошол күндөрдү эске салсак, чындыгында 1-сентябрда гүл көтөрүп барбасам, биз үчүн аябай чоң бир согуш болгондой эле болчу да. Гүлдү сөз көтөрүп, агайыбызга же эжекебизге көтөрүп барышыбыз керек эле 1-сентябрда. Эгерде гүлүбүз жок, кийимибиз, формабыз жок болсо, анда мектепке барбай эле коюшубуз керек эле. Үйдө эмне ызычуу. Ошол күндөрдү эле сагынат экенсиң, чындыгында окууну бүтүргөнүбүзгө 10 жылдан ашуун убакыт болсо дагы, азыр заманга жараша күн сайын өзгөрүп бара жаткан учуру. Z Moon деп калдык, эми Нургүл. Ошол Z Moon менен иштешүү кандай экен? Мына сиз жаш мугалим катары айтыңызчы. Алардын тилин табуу, алар менен иштешүү кандай нукта бара жатат бүгүнкү күндө? Алар менен мурункудай диктатуралык ыкма менен башкаруу азыр суу кечпей калды. Алар менен дос болуп, алар менен сырдашып, алар ыйласа кошо ыйлап, башкача айтканда бүгүн балдар ата-энеси дагы алыста иштеп, же болбосо бүгүн ар бир эле ата-эне алыста болбосо дагы эртеден кечке иште болот. Анан мугалим дагы жакын болбосо, жакындыкты мугалимден талап кылып калды да азыркы Z Moonчу. Анан бизден атчабым алдыда баратат, алар информация, маалыматтар боюнчачы мурункудай жөн эле китептеги нерсени берип коюу азыркыда билим болбой калды. Андай билим берген мугалимдерди азыркы Z Moon өзү эле сыртка сүрүп, биз бул эжекеден окубайбыз, бул агайдан окубайбыз,
деген сыяктуу тандоо жасап калдыбы? Тандоо жасап калышты да. Азыр эми ошол жаңы технология, жаңы методика, усулдар боюнча региондордо гана эмес, мына кечээ эле Өзбекстанга барып келдим деп калдыңыз. Мугалимдерди атайын бир аянтчага чогултуп, окуп, билимиңиздерди бөлүшүп жатасыздар, жаш экениңизге карабай. Жана биринчи эле Шекспирдин сөзү менен баштабадыңызбы? Андан соң ары эле сиз өзүңүз ошол жаңы методдорду кайдан окудуңуз? Анан бүгүнкү күндө сиз барган аймактарда мугалимдер кандай кабыл алып жатат? Ошол жөнүндө кененирээк токтололучу. Рахмат. Эң сонун өзү биринчи окутушуң керек, анан окушуң керек. Же болбосо үйрөнүшүң керек, анан үйрөтүшүң керек деген сөз бар го. Биринчи биз дагы ошол Сомо билим берүү мекемеси дейт. Ошол билим берүү мекемеси акыркы 20 жылда Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөнүн суроосун түзсө, акыркы 5 жылда Олимпиаданын суроосун түзүп калышты. Мына булар Американын системасы менен түзөт. Негизи пирамида менен алганда билим берүү, жаттоо, классикалык анализдөө, синтездөө, жаратуу деп уламжылып отурат да. Биздин азыр PISA деген 2025 жыл Кыргызстандагы PISAдан өтөт, 2022 Өзбекстан PISAдан өттү. Бул бардыгы эле биригип сынчыл ой жүгүртүүнү талап кылат. Бүгүн биз балдарды сынчыл ой жүгүртүп, баягы Финляндиянын STEM сабактары деп атпайлыбы? Бүгүн балага өзү көргөн нерсесин кайра өзү жарата ала турган деңгээлде окутсак гана алар сынчыл ой жүгүртүүсү артат да. Мына ушул боюнча мен ошол Сомо билим берүү мекемесинде, Казакстандын Орлео деп коет, ошол Кыргызстандын Кыргыз билим берүү академиясына окшош мугалимдерди ар жыл сайын билимин өркүндөтүүчү борбор бар. Мына ошол борбордон билим алдым. Санарип академиясынан өзүмүн санариптүүлүк билимимди ашырдым. Андан кийин окуучуларым 2 жыл катар республикалык олимпиадада 1-2 орундарды алышты. Андан кийин мен ошол тажрыйбамды китеп кылып чыгардым. Өзү дүйнөлүк статистикада деле китеп кайдан келип чыгат дегенде, ийгиликтүү адамдын басып өткөн жолу бул китеп дейт да. Алар басып өткөн жолун китеп кылып анан сунушташат. Мисалы 10 жылда ийгиликке жете турган жерге ошол китепти окуп туруп 5 жылда жетсең болот дейт да. Анан ошол тажрыйбамды мен Олимпиадага жол деген китеп кылып чыгардым. Китеп кылып чыгаргандан кийин суроо талап абдан күчөдү. Мурда мисалы түндүктөн жалаң региондорго чыгып мугалимдерди окуткан болсо, биринчи жолу барерди жардык десек дагы болот. Түштүктөн түндүккө барып мугалимдерди окуттук. Жалпы эле түндүк эмес, коңшулаш Өзбекстанга барып мугалимдерди окуттук. Абдан жакшы кабыл алышты. Сынчыл ой жүгүртүм дегенде ошол ырларды адабиятта, чыгармаларды талдоо боюнча жатабыз. Андан сырткары долбоордук тапшырмаларды түзгөндү. Бүгүнкү күндө мурда зататтооч деп, анан ошол заттын атын билдирген деп эрежесин айтып, жазылчу эмеспи? Азыр андай эмес. Жөн эле зататтооч дейт дагы, лексикалык темасы үй бүлө мүчөлөрү деп коет. Демек, бүгүн биз баланы турмушка даярдашыбыз керек. Бүгүн түзгөн тапшырмабыз долбоордук тапшырма болуш керек. Мына ошол тапшырмаларды түзгөндү үйрөнүп, андан соң кесиптештерибизге үйрөтүп жатабыз. Бүгүн мугалимдер чындап эле мотивациялык сабактардан толугу менен жадап калыптыр. Бүгүн кесипкөй, ушул кесипке байланышкан бир багытка, өзүнүн багытына байланышкан семинар тренингтерге абдан муктаж болуп калыптыр да. Биз барган жерлерде аябай коюу атмосфера менен, жакшы кабыл алуу менен, кээ бир мугалимдер көздөрүнө жаш алуу менен бир тосуп кайра узатып жатышат. Айтыңызчы Нургүл, сиз азыр эми өзүңүздүн ушул кыргыз тили жана адабияты предмети багытында гана өтүп жатасыз да, жалпы бул усулдарды башка сабактардын предмет мугалимдери деле окуучу менен байланыш ортосунда колдонсо болобу? Эми баягы чоң аталарыбыз айтып калат го, бир ишти кыйратып алчы депчи. Биринчи ушул кыргыз тилчилерди жөндөп алайын деңизчи. Биринчи ушул кыргыз тилчилер менен эле иштешип келе жатам. Анан буюрса, сиз айткандай жалпы мугалимдерге өтүү дагы ниетим бар. Абдан жакшы. Азыр китебиңизди ала келипсиз бизге, өзүңүз чыгарган китеп 5 сандык деп аталат экен. Олимпиадага жол. Олимпиадага жол, абдан жакшы. Ошол өзүңүз окутуп жаткан жанагы талдоо боюнча деле азыр бир мисал келтирбейлиби, кандай дейсиз? Эң сонун азыр мен сиздерге Зайырбек Ажыматовдун Жарты кайык деген ырын талдоого алам. Аны Алтынай Нарбаева, Түмөнбай Колдошовну, анан Алтынай Нарбаева ырдап, жалпы коомчулукка жакшы сиңип кетпедиби?
биринчи биз ыр талдоодо ушуларды окуйбуз, анан формалык талдоо, анан мазмундук талдоо жүргүзөбүз. Бүгүн окуучуга биздин адабият сабагыбыз адам турмушун окутуучу сабак да. Ошондуктан биз сөз менен иштейбиз, руханий бир билим беребиз. Бүгүн биз ыр талдоодо жалаң гана мугалимдер жаттатып эле окута бербестен, мына ушундай өңүттө талдап берсе абдан таасирдүү болот. Анда кеттик. Зайырбек Ажыматов, Жарты кайык. О турмуш, мыйзамыңа каныктырдың, жолумду жабык кылдың, жарык кылдың, дардаңдап дос жар күттүм деген менен, дагы эле жалгыз бойдон калыптырмын. Багыты жок, жарты кайык, баратам турмуш жүгүн артып алып. Жашоону ким бар дейсиң түшүндүргөн, жалгыздык жанга батып үшүп жүрөм, жан дүйнөм жылуулукка муктаж болуп, мээримди мен өзүңдөн күтүп жүрөм. Багыты жок, жарты кайык, баратам турмуш жүгүн артып алып. Аттиң ай, көңүлдезет жан арманым, ар дайым мээрим издеп карайладым, күнүнө күмүш таптым деген менен, көксөгөн жылуулукту таба албадым. Багыты жок, жарты кайык, баратам турмуш жүгүн артып алып. Карытып пайдасы жок ай жылдарды, калдактап кайран өмүр калбырланды, калгыйт айланамда боппоз туман, көк деңиз жарты кайык алдымдагы. Багыты жок, жарты кайык, баратам турмуш жүгүн артып алып. Зайырбек Ажыматовдун Жүрөктөгү бороон деген китебинен алынды. Ырдын темасы философиялык, анткени акын өмүр, тагдыр, жашоо жөнүндө жазып жатат. Идеясы болсо, бул оомал төкмөл дүйнөдө бүтүн болгон эч нерсе жок. Турмуштун, тагдырдын татаалдыгы, тагдыр алдында ким болбосун алсыз экендигин айткысы келген. Адам болуп жаралган соң, бардык адамдын көңүлүндө, жашоосунда, жан дүйнөсүндө жартылык, бүтпөй калган армандар, толукталбаган тагдырлар жашаарын айткысы келген. Ошону менен ыр 4 саптан жана 2 сап кайталоодон турат, силабикалык ыр түзүлүштө 11 муундан турат. Аксак уйкаштын негизинде түзүлгөн, жөнөкөй уйкаш түзүлүшү боюнча мазмундук талдоо жүргүзө турган болсок, акын толугу менен адабий лексиканы колдонгон. Ыр сабы башталганда эле акын о деген ичиндеги күйүттү айтып баштап, жолумду жарык кылдың, жабык кылдың деп колдонуу менен акын тагдырга кайрылып, сен менин жашоомду бирде кубантсаң, бирде кайгырттың, бирок ошону менен бирге мен мүгдүрөп жашап калбастан, дардаңдап дос жар күттүм, жашоого кубаныч менен карап жашадым деп жатат. Андан сырткары ырдын аталышы эле жарты кайык деп эпитет болуп жатат. Демек жашоодо бүтүн нерсе болбостугун акын эскертип жатат. Жалгыздык жанга батып үшүп жүрөм, жан дүйнөм жылуулукка муктаж болуп деген саптарда метафораны колдонгон. Себеби жалгыздык үшүттүрбөйт, жан дүйнө жылуулукка муктаж болбойт, ал жакшы сөзгө муктаж болот. Күнүнө күмүш таптым деген метониме, анткени биз жашоодо күмүш таппайбыз, акча табабыз. Ал эми калдактап кайран өмүр калбырланды деген метафораны колдонуу аркылуу акын өз өмүрүндө канча азап тозокторду башынан өткөргөндүгүн айткысы келген. Боппоз туман, көк деңиз деген эпитеттерди да колдонуу аркылуу акын турмуштан жашоонун миң түрдүү экендигин белгилегиси келген. Негизинен акын мынтип айтат да, мен бул ырды бирөөнүн сүйүүсүн, күйүтүн айтып жазган жокмун. Бул ыр менин толбой калган бир тагдырымдын, бөксө тагдырымдын күндөрүн жаздым дейт. Анткени ал 4 жашында эле атасынан ажырап, анан 6 жашында апасы башкага турмушка чыгып кетип, анан апа деген сөздүн өзүн дагы айтканга зар болот экенсиң деген эскерүүлөрү бар да. Анан кээде апасын сагынганда апо, апаке, апо деп түрдүүчө кыйкырып алчумун деген дагы интервьюлары бар. Мына ошентип адабият сабагы сонун чыкты деп коюңуз. Сонун талдоо, сонун түшүндүрмө. Мына ушунун баардыгын окуучу сиңирип өзүнө акын менен кошо жашап, анын ырын жүрөгүнө сиңирип, анан дагы жашоону менимче философиялык көз карашта, сынчыл көз карашта кабылдоосуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мурда дегенибизде жаттап кел, анан айтып берип кой, анан аягында анан эмне жөнүндө экен десе, сүйүү жөнүндө деп койчубуз да, туурабы, Нургүл? Эми бул туура да эми болгон нерсе. Абдан жакшы. Азаматсыз, бизге билдирүүлөр келиптир, эми аларга жооп берип кетели, макулбу? Нургүл эже, кош келдиңиз дейт. Сизден жалпы республикага тестирлөө даярдоо курсуңузга окугум келет. Ушундай курсуңуз барбы? Кантип окуйм, өзүмө сиңирип, башкаларды дагы окутсам болот, кеңешиңиз зарыл. Сизди урматтаймын. Курсуңузга окуу боюнча жоопторду күтөмүн деп билдирүүсүн калтырган угарман бар. Эң сонун, мисалы азыр касапчы сойсо дагы чынчымчы сойсу да касапчы сойсун дейт го. Негизи бизде катачылык кээ бирлер үйрөнүмүш болуп үйрөтүп атат. А кээ бирлер чындап үйрөнүп анан үйрөтүп жатат да.
Ошондуктан мен силердин келечегиңерди, тагдырыңарды чечүүчү тестте жаңылбай устат тапкандан жаңылбагыла деген пикирди айтпакчымын. Өзүм ошол Сомо билим берүү мекемесинде аналогияны, сүйлөм толукту окуп түшүнүүнү түзгөн адистердин колунда окугандыктан биздин окуткан окуучуларыбыз жалпы республикалык тестөөлөрдө жакшы балдарды алып жатат. Мени болсо Лидер Азия окуу борборунан тапсаңар болот. Дарегибиз Алишер көчөсү 221. Жакшы, мына ушундай урматтуу замандаш. Анда азыр музыкалык чегинүүгө барабыз. Нурмат Садыров бул саатыбызды дагы да болсо кооздосун. Мугалим эжей деген чыгарманы биз жалпы мугалимдерге ырдысты катары сунабыз. Кабыл алыңыз. Нургүл, сиз үчүн дагы болор. Рахмат. Сабактан сырткары, жумуштан сырткары ал жакта иштейсиңер бошо. Мектепте 12 саат менен иштейм. Азыраак саат иштейм, калган 3 күнүн ошентип кыдырып. Кайсы жерде дедиңер? Тарихте? Дарегибиз Алишер деп атты. Аскар Шакиров көчөсү 21. Мына Гагарин Навай мектеп үстүндө. Гагариндеби? Глобуска кайрылган жерде. Ошол жерде Лидер Азия деген окууда иштейм. Окуу борбор бар. Мугалимдердин эмнеси? Мугалимдерди, окуучуларды. Жалпы республикалык тестөөлөргө даярдоо боюнча, анан окутуу усулдары боюнча. Жакшы экен. Мына ушундай эле өнөктө чыгармаларды талдаган жүрөбүз. Азыр жөн эле түшүнүүсүн эле айтып калбадыбы? Мугалимдерчи. Мындай аз сүйлөшпөй калды да. Сөздү талдап, эмнеге ушул жарты кайык деп койду темасы. Туура эле, мисалы адабиятта деле, мисалы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окугандар мындай болуптур деп анын негизги мазмунуна терең кире албайт, түшүнө албайт. Айтматовду кааламда, мисалы чет өлкөнүн жаштарынан сурасаң, алар окуган, которулган вариантын окуйт, тем более. Алар такыр башка көз карашты берет да, пикирди берет. Биздин баалабай жатканыбыз дагы ал ошол сынчыл ой жүгүртүүнүн тайкылыгынан. Салижан Жигитов өлгөндө эле сынгышы өлүп калган үчүн. Ошондой эле акыркысы тээ киши болуп окшойт, ага ким эле жанагы. Ошондой эле болду окшойт го. Андан бери ал нерсе көңүлүү эле мындай. Азыр эми бирок жаштар жакшы, билбейм. Көз караш аябай тез өнүгүп, ошол Казакстандан окуганын да көп пайдасы берди. Ал жакта билим берүү абдан алдыга кетти. Бизде ойынчук бар, албай жүрүпбүз. Ошондой болуп калат да. Ошондой болуп калат. Ал эми азыр жеке жазуучулар союзу деп айтабыз, бирок алар ушу атка эле жүрөт да. Ошолор талдап, ошолор менен мындай эмне кылсалар керек да өзү негизи. Чогуу иштешүү багытында долбоорлор бар. Менимче аларга акы төлөнбөйт экен, ошон үчүн көп деле бир жерде отуруп иштебейт окшойт алар. Бир иш-чаралар деле келип койбосун. Мисалы Өзбекстанда атайын ушундай передача бар экен. Адабиятта ырлар чыгармалар талдаганчы. Өзү негизи керек да. Бир акын келип ырын айтат экен, бул жакта сынчылар келип сын айтышат экен, талдайт экен. Мурда бизде ЛТРде бар эле го, сынак деген Алтынбек Исмаиловдор аябай талдайт эле. Эсимде, мурда биз жаш кезибизде аябай онун текстин талдап акындарды, ошентип агай айтып калат эле Алтынбек агай. Мен ошентип жаман көрдүм. Сүйүктүү радио каармандар, ЛФМ радиосу чай үстүндө берүүсү түз эфирде ого чыгууда. Бизде болсо билдирүүлөр бар. Бул жерде саламатсызбы, такылдаган эжекеге чоң салам дейт. ЛФМ студиясына кош келипсиз. Биз сиздердин окат жергесинен тыңдап жатабыз деп билдирүүсүн калтырган угарманыбыз бар. Рахмат. Бүгүнкү күндүн учурдун мугалимдери мына ушундай, урматтуу замандаш. Жаш экенине карабастан, негизи ошол ооба айтып коет го, жанагы асыл эмне дейт, таштан дейт, акыл жаштан дейт. Андыктан мына ушул жаш мугалимдердин өнүгүп өсүп жана жаңы методдорду үйрөтүп жаткандыгы да бул абдан жакшы. Жаңы эле маалымат чыкты Билим берүү министрлиги тарабынан. Бүгүнкү күндө дагы да болсо ошол табигый илимдер жаатында
мугалимдердин жетишсиздиги аябай байкалууда, бул жаатта бизде курч бойдон калууда маселе деп. Андан сыңары эми жаштардын мектепке агылуусу, мугалимдик кесипке баруусу кандай, Нургүл? Мына эми сиз аралашып жүрүсүз ал сферада. Ооба, жаштар болсо алгач эле ал иштөө тартыбын эмес, айлыгын көрүп эле анан алар алыстап кетишет да. Бирок айлыгыңыздар көтөрүлүп калды. Буюрса айлык көтөрүлдү. Жаштар мектепке көп эле кайтат деген ойдомун. Бүгүн жаштарга мотивация керек, бүгүн жаштарга үмүт керек. Алар ошол үмүт аркылуу, мотивация аркылуу жакшы сөзгө муктаж бүгүн жаштар. Мына ушундай жагдайлар эле түзүлсө, мен ойлойм жаштардын бардыгы кайра ушул кесипке кайтса керек. Анткени бүгүн дүйнөдө Кудай кааласа тынчтык. Мен айтам, көпчүлүк жерде силер мекениңерди сүйсөңөр, мурда согушта коргоочу, азыр мугалим болуп коргогула депчи жаштарга. Билл Гейтстин дүйнөгө атактуу инсандын жакшы бир сөзү бар экен да. Технология бул жөн эле курал дейт да. Ал эми окуучу менен иштеше билүү, ошол технологияны жеткирүү негизги баштапкы нерсе бул мугалимдин өзүндө турат, өзөгүндө турат депчи. Анын сыңары эле жанагы педагогдук менимче жөндөмдүүлүк дагы абдан бир чоң мааниге ээ болуш керек. Эми айлыктан дагы мурдачы, кандай дейсиз? Өзү чындап ары жагынан мугалимдик кесипти сүйгөндөр мектепке келип эле арбалып калып калат да. Мисалы 7 жыл аралыгында мага дагы ар кайсы жактардан сунуштар түштү. Бирок мен эмнегедир мектепке байланып, мектептен өзүмдү сыртка алып чыксам эле бир башкача сезип, башка Нургүл болуп калчудай болуп эле ушул мектепке арбалып байланып калдым да. Эгер ар бир адам өзүнүн кесибинин фанаты болсо, сөзсүз мектепке келип иштейт деген ойдомун. Окуучулар менен болгон мамиледе эжеки деген сөздүн өзү эле чоң сыймык болсо керек, эжеке. Келиңиз эжеке, майрамыңыз менен эжеке деген сөздүн өзү. Саламатсызбы эжеке деген. Жакшы. Ардактуу радио каармандар, мына бүгүн биз жаңы окуу жылына карата атайын мынакей мугалимдерибизден, өзгөчө жаш мугалимдерибизден потенциалы, бүгүнкү күндөгү окутуу тажрыйбалары жөнүндө, ой пикирлери жөнүндө сүйлөшүп жаткан учурубуз. Бул жерде биздин билдирүүлөр дагы бар экен. Саламатсызбы Нургүл эже дейт, ош МПдан бүттүңүз беле деген суроо келиптир. Ооба, өзү негизи окумуштуулардын мындай сөзү бар. Кайсыл жактан бүткөнсүң дейт, анан Бишкектен бүткөн окшойсуң сен, дешет да меничи. Мен айтам, биздики Ош педагогикалык институт ал мезгилде азыр университет болуп калды. Кайсыл жерден окуганың маанилүү эмес, ошол окуганың андан ары алып кеткениң маанилүү. Ооба, ошол окуу жайдын бүтүрүүчүсүмүн. Абдан жакшы. Бүгүн окуу жайыңыз деле сиз менен сыймыктанат болуш керек. Мен окуу жайым менен абдан сыймыктанам. Эсимде, Нургүл, биз студент бир мезгилде, ошол мезгилде эле сиздин бир батылдыгыңыз бар эле, бир жолугушуу болуп калган, жаштар менен шаар жетекчилигинин жолугушуусу, адашпасам. Жаштардын атынан сөз сүйлөп калганыңызды бир элес булас эстейм да. 2012-жылдарбы унутуп калдым. Азыр ошондо эле жаштардын көйгөйүн айтып, болгондо дагы студенттердин көйгөйүн айтып, эмне үчүн окуу жайларда коррупция болуш керек деген мындай курч маселеди койгонсуз да. Анан азыр деле ошондойсузбу, мындай албууттанып, чечкиндүүлүк жагы же андан бери бир топ өзгөрүлдүңүзбү? Турмуш өзү таптайт, талдайт, анан дагы өзүнүн бир нугуна бурат экен. Азыр деле бирок чечкиндүү кадамга барган жерлерде барып коем. Өзүмдүн көз карашымды айткандан тайбайм. Анткени адам болуп жаралган соң бул дүйнөдө эмне үчүн көрүп турган нерсеге көз жумуп коюшубуз керек. Көз жумбай айткан жайым дагы эле кала элек. Анан өзүңүз 4 баланын энесимин деп калдыңыз учурда, балдарга тарбия берүү кандай экен? Бизде мындай түшүнүк дагы эле толук иштей элек да. Мектеп, ата-эне, бала деген 3 бурчтукчу. Азыр эмнегедир мектеп менен окуучу ортосунда тыгыз байланыш болсо дагы, бирок ата-энелер үй бүлө институт деген артта калып бараткандай болуп атат да. Сиз айткан жогоруда жагдайларга байланыштуу. Эне катары өзүңүз айтыңызчы, ушул көз карашта. Эне катары эртең менен таңкы 5-те 7-ге чейин өзүмдүн ишим менен алектенем. Анан 7-ден 1 саат ошо балдарга чай берем. Мектепке жөнөткөнү мектепке, кечинде эле биз бар жокту даярдап коебуз. Эми мектеп десе эле кечке мектепте жүрө бербейм. Албетте 6-чы дем алыш күндөрү балдарга көңүл бурам. Өзү жогоруда айткан цитатада эле, бала сен кандай болсоң, бала сени көрүп тарбияланып кете берет экен. Менин үйдө абдан китептерим көп.
кээ бир досторумдун үйүнө барсам китептерин айырып, ай өйдө коюп кой, китеп жыртат деп көп айтышат да. Менин балдарым көзү көрүп, каныгып калганбы билбейм. Китептерди көрүп, кайта колдонуп, ордуларына коюп, апа мага мындай китеп сатып бериңизчи деп суранып, мына ушундай да, мен үйдө деле энелик милдетти аткарасыз. Мугалимдер күндөлүгүн карап текшергенди сиз дагы акырын карап коесуз мугалим катары. Негизи акыркы учурларда ушул мамиле аябай керектүү мамиле болуп жатат да, үч бурчтук деп атпайбызбы? Анткени кээ бирлер айтат, мектеп бул билим берүү менен гана алектениш керек, тарбияны көбүрөөк үйдөн алат бала деп, бири-бирине баягы оодарып, шылтоо издеген адаттар көбөйүп баратат да биздин коомдо. Бирок мен ойлойм, баары өз учуру менен эволюциялык процесс негизинде келет болуш керек. Бизде билдирүү бар экен бул жерде. Саламатсызбы Нургүл эже, кандайсыз? Дей жакында эле Кызыл Кыяга келип кеттиңиздерби деген суроо келиптир. Ооба, Кызыл Кыяга барып, бир топ мугалимдерди окутуп келдик. Китептерибиз дагы ошол жакта сатылды. Качан келесиздер кайрадан деген суроо келиптир. Бул менимче Кызыл Кыядан жазып жаткан угарманыңыз окшойт. Кайрадан суроо талап болсо, кайрадан бара бересиздер, Ооба, суроо талапка жараша деңизчи бардыгы. Жакшы. Ийгилик каалайбыз Нургүл, биз сизди студенттик мезгилиңизден бери тааныйбыз дейт. Ырларды көркөм окуп, сынактарга катышканыңызды дагы байкап жүрөбүз. Ишиңизге ийгилик, мугалимдик сизге сонун жарашат деген билдирген. Чын эле ошондо сынактарга катышып, азыр деле катышып жүрөсүзбү мугалим мезгилиңизде деле, мындай? Жыл мугалими, саналик мугалими. Быйылкы жылкы жыл мугалиминде Ош шаарынын атынан катышып жатып финалдамын. Сонун. Буга чейин саналик мугалим жарышында баш байгени утуп, Өзбекстанга барып эс алып келдик. Мугалим, жаш мугалимдерге көп эле мотивация болот экен турбайбы? Стимул жакшы турбайбы? Колдоолор, болгону өзүңдөн гана аракет. Аракет эле кылсаң, кыргызда айтат го, берекет депчи. Бүгүн ушунчалык информация көбөйдү, ага деле чуркап, буга деле чуркасак анда натыйжа болбойт. Мен дайыма жолуккан жерлерде айтам да, өзүңөрдү тапкыла. Бүгүн биз информация өнүккөн доордо жашап жатабыз. Өзүңдү таап калбасаң, анда чачырап кетесиң депчи. Демек, чачырап кетелик да, ар бир инсан өзүн тапса эле, бир ийгиликтүү жолго түшө алса эле, менимче бардык ийгиликти багындырат. Сиз кайсыл чекитте турасыз? Өзүңүздү өзүңүз табуу жараянында? Alibaba компаниясынын жетекчиси мынтип айтат да. Жекман. 20 жашка чейин адам адашып көрүш керек депчи. 25 жашта бир нукка түшүш керек, 30 жашта адам кеңеш берип калыш керек депчи. Жогоруда сыр кылып айтпай койдум эле, азыр мен 30 жаштамын. Ушундай эле билип алабыз анан кийин. Биз сизди 18 жашта деп жүрбөйбүзбү? Демек, азыр ушул өзүмдү таап, китептерим ушул багытта чыгарып, бир багытта бир иш менен алектенип, ошонун майын чыгарып, аракет кылып келе жатам. Демек, мындан аркы сиздин кадамдарыңыз дагы педагогдук, ошол жаатта болот. Досторума айтып калам күлүп. Мен кайра жаралсам деле мугалим эле болсом керек. Ыр жазып коесузбу? Ыр жазбайм, кара сөз түрүндө макала, анча-мынча аңгемелер иштей коем. Чымыныңыз бар экенин байкап калдым. Саламатсызбы, папандан чоң салам, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз деп билдирүүсүн калтырган угарманыбыз бар экен. Сиздерге дагы салам айталым. Өмүрүңө береке кызым дейт, кайсыл жерде иштейсиң деген суроосун келиптир. Менимче апаларыбыздан суроо келип атат окшойт. Мен Ош шаарындагы жана бир аз сүрдөп кеттим окшойт, адашып калдым. Аскар Шакиров көчөсү 121 Идер Азия окуу борборунан же болбосо Ош шаарындагы Олимп мектеп гимназиясынан тапсаңыздар болот. Класс алып атайын класс жетекчи катары иштебедиңизби? Мен башка мектептерде иштегенимде класс менен иштегем. Азыр бул жакта классым жок. Кайсынысы жеңил экен? Өзү класс менен иштесең абдан чарчап каласың дешет го, бирок мен класс менен иштегенде абдан энергия топтоп, жашарып, ушундай иштедим да. Негизи класс менен иштеген абдан жагат мага. Жакшы. Андай урматтуу радио угармандар, мына биздин бүгүнкү студиябыздын мейманы кайсыл даректен табышы керектиги боюнча дагы маалымат берип өттү. Менимче эфирден кийин көп сизге көп эле сунуштар болсо керек негизи. Азыр деле конкуренция деген атааңдаштыктан күчөп кетпеди мектептер арасында. Ал гана эмес, мамлекеттик мектептен сырткары жеке мектептер арасындагы атааңдаштык кайсыл жерде күчтүү кадр болсо, өзүнө тартып кетүү. Сунуштар көп эле болсо керек. Сунуштар абдан көп, бирок мен ушул Олимп мектеп гимназиясын тандагам, ошолордун ичинен. Андан мурун деле ошол Сапат билим берүү мекемесине сынак менен өтүп, ал жакта иштедим.
негизи сунуштар көп, бирок жүрөгүм эмнегедир ушул мектепти тандады. Мындан кийинкилер болсо ойлонуп көрөм дебейсиз. Караңызчы, мен ушул нерсеге аябай сыймыктанып атам да. Бул чындыгында сыймык да. Караңызчы, мугалимди ушундай суроо талап менен кадр тандоо деген, сунуштарды берүү деген бул аябай сонун сыймык да чындыгындачы. Жакшы. Ардактуу радио каармандар, бүгүнкү биздин эфирибиз мына ушул жаңы окуу жылына даярдык, жаңы методикалар, зетмондо окутуудагы усулдар, балдар окуучулар менен тил табышы багытында болуп жаткан учуру. Жаш мугалим сынактардын, бир топ сынактардын катышуучусу, олимпиадаларда окуучуларын республикада 1-2 орунга чыгарган, бүгүн болсо мынакей тренер болуп дагы эмгектенип келе жаткан Нургүл Тайыр кызы бүгүн студиябызда конокто. Азыр колуңуздагы 2 китеп өзүңүздүн ошол түзүүчү катары жарыкка чыккан китептериңизби? Ооба. Бизге ала келдиңизби? Ооба. Сизге ала келдим. Дароо эле сурап коет экен. Эфир учурунда угармандардын жанында сурап калайын деп атпаймынбы? Сизге ала келдим. 5 сандык деген дагы абдан сонун китеп. Бүгүн биз балдарга адеп сабагы деген болчу мурдачы. Азыр ал сабак жок. Баары эле заманбап болуп, таекеси ким, бөлөсү ким, тагасы ким экендигин билбей, Гапыр Мадамиев айткандай, баягы дасторкон четиндеги университетибизди унутуп баратабыз да. Ушул 5 сандык деген ушул дасторкон четиндеги университетке бир багыт берүүчү китеп. Бул китепте болсо кыргыздын мурунку эски кайрыктары 5 сандык бар: сыр сандык, накыл сандык, акыл сандык, ыр сандык, бил сандык деп. Сыр сандыкта кыргыз адабиятынын тарыхынан суроолор берилет. Ал эми накыл сандыкта макалдар боюнча, акыл сандыкта логикалык суроолор берилет. Ал эми ыр сандыкта эзелкин эске салган эски кайрыктар бар. А бил сандыкта кыргыз катары кагазга жазылбаган ички мыйзамдарыбыз бар. Мисалы, жөө менен атчан баратса кимиси биринчи салам бериш керек деген сыяктуучу этикеттер. Ошондой этикеттер жазылган китеп. Аябай сонун. Ушунун баарына кантип убакыт табасыз? Энергияны кайдан аласыз? Эгиз балдарым бар, 4 балам деп атасыз. Мектепте окуучуларым бар деп атасыз. Кошумча аймактарга чыгып сабак өтүп келет экенсиз, өзүңүз окуйт экенсиз. Анан дагы келип балдардын тапшырмасын кайра текшерип, анан китеп жазганга кантип убакыт табасыз? Мугалимдер ушундай болот да негизи. Негизи чет өлкөдө мисалы тайм менеджмент деп коет да. Бизде баягы убактыңды кагазга жазып иште десе бир аз күлкүлүү туюлчу да, бирок азыр бул бизге келип жетти. Менин бир жума алдыңкы планым алдын ала бекитилет да. Бекитилет, анан мен бирөөгө саат канчага барайын дейм, ошол убакытка барам, ошол убакытта кайтам. Демек тайм менеджмент менен иштейм. Анан ошол барган жердеги жаштарга, өзүмдө улуу эжекелерге дайым айтам, ар бир адамда энергия жумшоочу саат болот. Ошол саатты пайдаланып, ошол саатта өзүңүзгө ийгилик жаратың деп. Мисалы, мен саат 5-тен 7-ге чейин ошол энергиямды сыртка чачып, өзүм үчүн, келечегим үчүн ис калтыра турган саат. Ошол аралыкта мен ушул китептерди түзөм, дептерлерди текшерем, иш кылып, эң зарыл деген жумушумду ошол 5-тен 7-ге чейинки, таңкы 5-тен 7-ге чейинки убакытта аткарам. Мына бүгүнкү күндөгү заманбап мугалимдин портрети, урматтуу замандаш. Караңызчы, издеген табат деп коет да негизи кыргызда. Издесең эле баарын табасың. Тайм менеджментти айтып атат, дүйнөлүк терминдерди айтып атат. Бир эле кыргыз тил адабияттан сөз кылган жокпуз биз бүгүн чындыгында. Азаматсыз Нургүл, биздин студиябызга келип бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн мен ойлойм, жаңы окуу жылынын алдында бизди тыңдап жаткан угармандарга, ата-энелерге, мугалимдерге, балким деги эле жалпы угармандарга бир жалп этип, бир жанган, үмүт шамын жандырган бир маектердин катарын толуктады деген ойдомун, жеке пикиримде. Сизге эркин микрофон узатайын анда. Урматтуу кесиптештер, биз көбүнчө ушундай күткөндү жакшы көрөбүз да. Өкмөт келип, министр келип, президент келип, оңдоп берсе, анан биз жыргал жашоодо жашасак депчи. Бул биздеги көйгөйлөр бир эле Кыргызстанда эмес, жалпы өлкөлөрдө бар. Мисалы, мен Казакстан, Өзбекстан көрүп жүрөм, аларда деле ушул маселелер айтылат. Эми баягы согушта деле генерал же болбосо капитан күчтүү болгон үчүн жеңбейт, аскерлер күчтүү болгон үчүн жеңет. Ошол аскерлер менин ардактуу кесиптештерим деп билем. Урматтуу кесиптештер, мына жаңы окуу жылынын алдында турабыз. Мен ойлойм, жаңы дем, жаңы күч, жаңы идея менен барасыздар деген ойдомун. Мугалим деген бул өрт сыяктуу болуш керек. Эгер ошол өрт жакшы жака тутанса, анда биздин жемишибиз абдан жакшы болот. Анткени биз бүгүнкүнү окутуп жаткан жокпуз, биз эртеңкини окутуп жатабыз.
Ошондуктан бүгүн биз жакшы билим берсек, алар жакшы коомду, үй бүлөнү түптөйт, анан биздин өлкө гүлдөгөн мамлекетке айланат. Демек, баягы бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы дегендеги китепти окусаңыздар, Снелман ошол Финляндияны саздагы өлкөдөн гүлдөгөн Финляндияга айландырыш үчүн алгач жардамды мугалимдерден сурайт. Мына ушундан эле түшүнсөңүздөр болот. Мен ойлойм, бүгүнкү өнүккөн Кыргызстанды сапаттуу, билими күчтүү мугалимдер гана куруп кете алат. Ошондуктан жалпы мугалимдерди жаңы окуу жылы менен куттуктайм. Эң сонун. Не деген керемет сөздөр, не деген мотивация. Мына ушунун өзүнөн эле Нургүл Тайры кызынын чын эле бүгүнкү күндөгү өзгөчө кадр экендигин байкоого болот. Сиздей инсандар көп болсун. Тактап айтканда, эми албетте мугалим бул ардактуу кесип, пайгамбар кесиби чындыгында. Анан дагы бизди окуткан мугалимдерибиздин ар бири көз алдыбыздан өтүп турат да азыркы күндөчү. Алардын билим тажрыйбасы дагы мол, аны пайдалана билишибиз керек жаштар, ала билишибиз керек. Анан бизден кийинки муунга өткөрүп берүү дегендей. Махатма Гандинин жакшы бир сөзү бар го, чыныгы окуу куралы ким десе бул мугалимдин өзү депчи. Анан сыңар эле башка окуу куралдарынан дагы эң биринчи бул мугалим башкы орунда турарын эч убакта эстен чыгарбайлы. Мектепке барабыз эми 1-сентябрда, Нургүл. Кеттикпи? Ак бантик даярбы? Даяр, Ак бантик чыгармасы менен биз бүгүнкү программаны жыйынтыктайлы. Венера Назаралиева аткарсын. Бүгүн менин маектешим Ош шаарындагы Олимп мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Нургүл Тайры кызы болду. Ал эми мен сиздер менен коштошомун. Студияда кызмат кылган аты-жөнүм Элиза Кочкор кызы. Кийинки эфирлерден угушканча. Рахмат.